إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Biz kечеги сабагыбызда биринчи эрежени алдык. Ал эреже менен биз түшүндүк пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын доорундагы Аллага шерик кылган мушриктер, алар Аллах Тааламдын бар экенине, анын жаратат экенине, ырыскы берет экенине, асман жердин баардыгын Аллах Таалам ааламды башкарат экен, ошол гана зыян берет, пайда берет, ошол тирилтет, өлтүрөт деп Аллах Тааламдын Роб деген сыпатына ээлик болгон, Алланын амалында, ишиндеги нерселерге алар шерик кылган эмес экен, алар ишенген экен. Ошонун баардыгы Аллахтан өзү гана кылат деп. Бул менен биз түшүндүк, ошондой ишенимде болсо дагы, ошондой түшүнүктө болсо дагы, алардын андай ишеними, ошондой түшүнүгү исламга киргизбептир. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алар менен согушту, бул динди жеткизейин деп. Пайгамбарлар дагы бул ишенимге чакырбаптыр деп, биз жалпы ошого түшүндүрмө берип, ошон тегерегинде сабак болду биринчи эрежеде. Бул менен биз түшүндүк, адам баласы Алла Таалам бар деп койсо, ал жаратат, өлтүрөт, ырыскы берет, асман жерге ээлик кылат, ошол зыян берет, өлтүрөт, тирилтет деген Кудайдын Роб деген сыпаттарын адам ишенип койсо эле, ал ыймандуу болуп калбайт экен. Исламдын талабын аткарып койгон болбойт экен. Ыймандуу болуп калбайт экен бул ишеним менен. Эмнеге? Себеби мына ушул жок биринчи эрежеде билдик, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондой ишенимдеги болгон мушриктер менен согушуп, алар динде болбой өтүп кетти деп келди. Эми суроо болот адамда. Анда кандай бул? Бул мушриктер буга эмне деген? Эмне үчүн булар Алла Тааламга болгон ибадатта жалгыз өзүнө арнаган жок? Эмне ишеним болду? Эмнеге шерик кылды булар деген адамда суроо. Ушу экинчи эрежеде булардын үнүн уга алабыз. Булардын жооп беришет булар дагы. Биз мындай кылып атабыз. Биз ширк кылган жокпуз деген дагы булардын актануулары, өзүнүн туура эмес түшүнүп алган түшүнүктөрү бар. Анан тилекке каршы ошол түшүнүк, адашуулары, каталары ошолор менен эле калып калбастан, ушул күнгө чейин ошону улантып келаткандар бар. Туура эмес түшүнүп алып, ошону башкаларга жеткизип, адамдарды ширкке, адашууга жетелеп үндөп келгендер бар. Аллах сактасын. Бүгүнкү экинчи эрежеде биз булардын актануусун, булардын сөзүн, кебин угабыз. Жана аларга жооп, ошо ката түшүнүп алган түшүнүүнө. Себеби дегенде биринчи эрежеде айттык да биз. Кече өткөндө айттык. Булар эгерде ошондой ишенсең, Аллах бар десең, Аллах Таалам жаратат, өлтүрөт, ырыскы берет, асман, жер, аалам баардыгын ээлик кылат, угууну, көрүүнү да Алла Таалам берди деп айткандан кийин, анан Алла Таалам да айтып атпайбы Куранда, афала таттакун? Ошондой болсо, анда Аллахтын өзүнөн эле коркпойсуңарбы? Аллахтын өзүнө эле таянбайсыңарбы? Аллахтын өзүнөн гана үмүт кылбайсыңарбы? Аллахтын өзүнө гана сыйынбайсыңарбы деген суроо бар да. Ушунун баардыгын Аллахтын өзүнө таандык деп туруп, бирок эмнеге силер ортомчу коюп атасыңар? Эмнеге силер буттарга сыйынып атасыңар? Эмнеге силер башка нерседен үмүт кылып атасыңар? Эмнеге силер башка нерседен коркуп атасыңар? Деген суроо болот. Анан суроого булар эмне деп жооп берип атат? Ошол экинчи эрежеде ушулай деп. Булар экинчи эрежеде мындай делет. Аннахум якулуна ма да'аwnahum ва таважжахна илейхим илля ли талабил курба ва шафаа. Булардын эки актануусу бар экен да. Эмне деп актанышат? Биз дейт, ушинтип мондай айкелдерге, ушундай буттарга сыйынып атабыз дегенде, биз ушул буттарга өзүнө же ушу айкелдердин өзүнө ушуларды улуктап, ушулар пайда зыян берет деп биз буларга сыйынган жокпуз. Биз булар аркылуу Кудай Тааламга, Алла Тааламга жакындайлы деп атабыз. Биз булардан шапаат сурап атабыз деп айтышат экен алар, мушриктер. Шапаат деген эмне? Шафаат деген өзүңө бир жакшылык келиш үчүн жана жамандыкты кетириш үчүн бирөөнү ортомчу кыласың. Мындайча айтканда, ушуларды биз Кудай Таалам алдында ортомчу кылып,
жакшылыкка жетели деп, жамандыктан Алла Таалам бизди сактасын деп, буларды ортомчу кылайлы деп атабыз биз. Ошол үчүн биз булардын айкелдерине, ушул эстеликтерге, ушул буттарга Кудайга жакындайлы деп сыйынып атабыз деп айтышат экен. Эмне дейт Алла Таалам Куранда? Муну эскерет. Зумар сүрөсү 3-аят. Эмне деп айтат Алла Таалам? "Валлазина иттахаду мин дунихи аулия ма нa'будухум илля лиюқаррибуна илаллахи зульфа." Аллах Тааладан башканы жакын кылып тутуп алгандар, ошолорго сыйынгандар, эмне деп айтат экен? "Ма нa'будухум илля лиюқаррибуна." Биз буларга сыйынган жокпуз, бул буттарга. Биз бул буттарга сыйынган жокпуз. Биз Аллах Тааламга жакындатсын бизди. Алла Тааламга бизди жакындатсын деп сыйынып атабыз деп айтышат экен. Мындай билебиз, бул мушриктердин актануусу, келтирген жүйөсү. Биз алар айтышат экен, биз буттарга сыйынбайбыз. Биз булардан жакшылык, жамандык келет деп үмүт кылбайбыз. Биз Аллах Тааладан Аллах Таалам билебиз, жана сыпаттарды, рубубия сыпаттарын айтып, бирок биз буларды ортомчу кылып атабыз. Кудайга ушулар менен жакындайлы деп атабыз. Жана буларда шапаатты сурап атабыз. Шапаат деп айтып кеттик, мааниси эмне экенин. Ал эми шапаат дегенде ага далилде айтат: "Ва будуна мин дуниллахи ма ла ядуррухум ва ла янфаухум ва якулуна хаулаи шуфаауна индаллах." Алла Таалам Куранда айтып атат, булардын эмне деп айтышат экен шапаатка? Аларга сыйынышат, Аллахтан башкага сыйынышат. Алар зыян да бербеген, пайда да бербеген нерселерге сыйынат Аллахтан башка. Жана айтышат, булар биздин шапаатчыларыбыз, шапаат кылуучуларыбыз. Мындай айтканда, Кудай Тааламдан биздин талабыбызды талашып, бизге пайда алып келип, акыретте анан зыяндан көтөрөт Алланын алдында деп сыйынышат деп атат. Экинчи эрежеде мушриктер актанып айтышып атат: "Биз бул буттарга сыйынган жокпуз. Биз булар аркылуу Кудайга жакындайлы деп атабыз. Жана Кудай Тааламдын алдында бизге шапаат кылсын деп атабыз. Биз билебиз, бул зыян пайда бербейт. Болгону булар бизди Кудай Тааламга жакындатат, жана Алла Тааламдан бизге шапаат алып берет, шапаат кылат деп айтышат" дейт. Эми ушул экинчи эреже. Ушу мушриктердин актануусу, мушриктердин ушундай түшүнүк менен сыйынат экен. Алла Таалам ушул нерсени сыйынуу, бул нерсе ширк деп атады. Аннал мушрикина алладина саммахумуллаху мушрикин ва хакама алейхим бил хулуди финнар. Мына ушундай актануу болсо дагы, ушундай сөздөрдү айтса дагы, бул мушриктерди Алла Таалам эмне деди? Мушрик деп атады өзү. Аллага шерик кошкондор деди. Аларды түбөлүк тозокто калуучулар деп өкүм кылды Алла Таалам. Лам юшрику фи рубубия ва иннама ашраку фил улухия. Бул мушриктер рубубияда Аллахтын роб деген сыпатында, ишинде ширк кылбады. Бул деген сөз жогоруда биринчи эрежеге айтат тугандар. Себеби булар айткан жок, Кудай жок деген жок, Кудай рызкы бербейт деген жок, Кудай башкарбайт деген жок. Алардын бардыгына ыйман келтиришти, бирок булар Кудай Тааламга сыйынууда, ибадат кылууда шерик кошушту. Роб деген Алла Тааламдын амалында, Алла Тааламдын ишинде булар шерик кылган жок. Жана айткандай, жамандык, жакшылык, өлтүрүүчү, тирилтүүчү, рызкы берүүчү, аламды башкаруучу деген нерсенин бардыгын Аллага таандык деп ыйман келтирип ишеништи, билет. Бирок булар Алла Тааламга ошол эле ибадатты арноодо, Кудай Тааламга сыйынууда булар ширк кылышты. Фаум ла якулуна инна алихатахум тахлуку ва тарзуку ма Алла. Ошол буттары сыйынып аткан жерлери булар айтышкан жок. Бул жаратат, булардагы рызкы берет деп сыйынган эмес. Кээ бир адамдар түшүнүшү мүмкүн, аларга ошо бар буттарга сыйынганы ошолордон рызкы сурап атат деп. Бул нерсе ошол мушриктердин доорунда болбосо да, бирок азыркы доордо мындан да жаман болуп кетти да. Биз булардан зыян пайда бербейт, Кудайга жакындатыш үчүн, анан шапаат үчүн сурап атабыз. Азыркылар барып туруп, бул жерде пайда берет экен. Бул жер баланча деген жер бар. Ал жерге неме кылбасаң зыян берет экен, бала берет экен деп, андан да мушриктерден да өтүп кеткен деңгээлдеги абалдар бар. Аллах сактасын. Ва аннахум янфаун ау ядуррун ау юдаббирун ма Алла. Ушундай
пайда берет, зиян берет, же Алла Таала менен бул аламды башкарууда Алла Таала менен бул аламды башкарууда салымы бар же шериктеш деген түшүнүктө болгон эмес дейт. Ва иннама иттахадухум шуфаа, болгону аларды не шафаат, бизге шафаат кылат, Кудай Тааламдын алдында бизге шафаат кылат деген ишенимде болушкан дейт. Кама кала таала ва ябудуна мин дуниллахи ма ла ядуррухум ва ла янфаухум ва якулуна хаулаи шуфаауна индаллах. Алла Таалам айткандай, алар Аллахтан башкага сыйынышат. Алар зиян да бербейт, пайда да бербейт. Анан айтышат, булар биздин Аллахтын алдында шафаат кылуучуларбыз деп. Юнус сүрөсү 18-аят. Ма ла ядуррухум ва ла янфаухум. Булар пайда да бербейт, зиян бербейт деп кимдер айтып атат бул сөздү туугандар? Бул сөздү ошол мушриктер айтып атат. Мушриктер айтып атат. Бул менен биз билебиз, алар моюн алышып ачык айтып атат. Иннахум ла янфаун ва ла ядуррун. Алар пайда да бербейт, зиян бербейт болгону биз буларды Алла Тааламдын ортосуна ортомчу кылып атабыз. Биз шафаат кылсын деп атабыз. Биздин кажеттерди чечип берет деп, анан ошондой кылып аларга жакындайлы деп барып курбанчылык кылып, аларга барып жанагы убада берип, эгерде мен ушундай бир жакшылык болуп кетсе келип сага кой союп берем, анан же ушундай жакшылык кылам деп, ошондой буттарына барып ошондой убадаларды берип нудур деп коет. Ла ли аннахум яхлукун ау ярзукун ау янфаун ау ядуррун фи атиқадихим. Бул нерсе менен биз билебиз, мына түшүндүк. Алар ошол буттарга, айкелдерге сыйынганда булар ырыскы берет, пайда берет, зыян берет, жаратат деген ишеним менен барып сыйынган эмес экен. Алар ошол нерсе менен Кудай Тааламга жакындайбыз, бизге шафаат кылат деп Алла Тааламдын ортосунда ортомчу кылган экен. Мына ушул нерсе мушриктердин акыйдасы туугандар. Мына ушунун айынан канча деген адамдар ушул ширк деген маселени түшүнбөй, ушул негизди билбей, жанандай жакшы аттарга алданып, шафаат деген бар, анан ортомчу деген бар, анан булар деген өтүп кетти, булардын жаны Кудай Тааламдын алдында, булар Кудайга жакын экен да, мен болсо күнөөкөрмүн, мен үнүм Кудайга жетпейт деген түшүнүктөр менен кабырларга, мазарларга, жанатып арбак колдосун деп ошондой жактарга өтүп келгендер баардыгы ушул ширктин негиздерин, ушул ширктин башатын кандай жолу менен, себеби адамда жөн эле бара бербейт, ушул бир ишеним бар, бир туура эмес түшүнүктөрү бар ошонун акылында. Анан сиз азыр муну түшүнбөсөңүз, сиз дагы ошолордун бири болуп калыш коркунучу бар. Себеби ошондой шайтандар, жиндер бар, ушул нерсеге чакырган бүү бакчылар бар, адашкан адамдар бар ушул нерсеге. Мына жөнөкөй эле бир мисал, канча адамдар акча чогутуп алып, коюн алып, ошол эле Казакстан жана Түркистандагы бир жерлерине барып, ошо курбанчылык чалат экен, кабырга барып, ошол жерден жакшылык тилейт экен, Сулайман тоозуна барат экен, балам жок болсо бала болот деп, ушундай сыяктуу күмбөстөргө барат, арбактарга барып, ошол жерден курбанчылык союшуп, ошол жерде бир нерселерди убада берип. Бул мушриктер айтпайт экен. Мен кээ бир адамдар түшүнүп жүрүшү мүмкүн да. Бул буттарга сыйынып атат экен, ошол мушриктер сыйынса ошол буттар пайда берет, зыян берет деген экен, анан ырыскы берет деди, мындай берет деп. Ал мушриктер андай ишенимде болгон эмес экен. Ал мушриктер ошол Кудай Тааламдын ортосунда бизге ортомчу болот, айкелдер ортомчу болот, жана бизге кыямат кайымда Алла Таалам алдында шафаат кылат, жана булар Кудай Таалам бизди жакындатат деп. Эми ошолор ар ким ар кандай түшүнүктүү болгон. Бирөө ойлогон булардын ошол буттар, айкелдер деген мунуку өтүп кеткен адамдардын сөөлөкөттөрү болгон. Себеби булар өтүп кетти, өтүп кеткенден жаны Кудай Тааламга жакын. Анан биз болсо күнөөкөрбүз, үнүбүз Кудайга жетпей калды деп ошолорду ортомчу кылган да. Мына ошонун таасиринин артынан кээ бир учурларда жанагынтип арбак колдосун деп, ошо арбактардан үмүт кылып, арбактарды биз колдойбуз, алар бизди эмес. Биздин колдогонубуз ошол садака берип, дуа кылып, арбак адам өлгөндөн болду, бул дүйнө эч нерсе пайда, эч нерсе алып келе албайт, эч нерсе зыян пайдасы да жок. Алар тирүү адамдардан үмүт кылат. Ошон үчүн азыр бул негизди түшүнүп алсаңыздар, арбак болобу, кабыр болобу, мазар болобу, бак дарак болобу, булак болобу, каерде ыйык жер не деп ушинтип адамдар ишенимин башка нерсеге байлап алып, Аллахтан башкага. Анан бул пайда берет экен, тиги зыян берет экен, мындай ошонун бүт негизин түшүнүп аласыздар болду. Негизди билбесеңиз,
бир булакты түшүнүп алсаңыз, кайра булактан барып туруп талга кирип кетиши мүмкүн. Талдан урусак бир мазарга кирип кетиши мүмкүн. Мазар болбосо дагы бир арбакка кирип кетиши мүмкүн. Бул жагы арбак десе, башка бир Казакстанда башка деген бир мазар бар экен. Ал жер күчтүүрөөк экен деп мисалы. Ошол негиз да, основаны түшүнбөгөндөн кийин биякта бутактардын баарына чаташып берет. Эми бул мушриктердин эмесине жооп. Муну Алла Таалам өзү Куранда эскерип атат. Мына ушул кылган ишин Алла Таалам эмне деди? Бул ширк деп айтты. Буларды мушрик деди. Түбөлүк тозокто калат деди. Эми туугандар, шапаат деген биз айттык, жакшылыкты бирөөнү ортомчу кылып, ошонун артынан бир жакшылыкка жетүү, же болбосо жамандыктан арылуу. Ошол шапаат. Шапаат дегенде, туугандар, вообще эле шапаат жок деген дагы бул катачылык. Шапаат өзү жок, бул шапаат деген ширк деген сөз дагы бул ката. Анан шапаат деген бул ачык эле нерсе. Бул эч кандай шарттары деле жок, анын деген мындай эле ачык эле деген сөз да эмес. Шапаатты биз кантип түшүнөбүз? Эми ошол жерден катага түшкөндөр да бар, адашкандар да бар. Шапааттын шарттары 3, туугандар. Жазып алыңыздар. Биринчиден, Кудай Тааламдын уруксаты болуш керек. Экинчиден, шапаат кылуучуга Алла Таалам ыраазы болуш керек. Үчүнчүдөн, ошо шапаат кылынуучуга, шапаат кылуучу бар, анан кылынуучу бар. Бирөө талабын талашы, мындай айтканда, ошолго Алла Тааламдан жардам сурап, ошону бир кыйынчылыктан көтөрүп, же жакшылыкка жеткизүүгө ортомчу болгон. Шапаат кылынуучуга дагы Алла Таалам ыраазы болуш керек. Ыраазы болуш керек. Бул деген сөз ал адам мусулман болуш керек, момун болуш керек. Мына ушул 3 шарт туугандар. Себеби дегенде жанагы кабырларга барып сыйынып калгандарга барып айтасыз да, кабырга эмне сыйынып атасың бул жерге? Же болбосо баланчы жерде бир Алланын олиясы бар экен. Ошол жерде бир жалгыз мөрдө бар экен. Ошол жерге барып бирөөлөрдүн барганын көрүп каласыз, анан сөйрөсүз, сен жакшылык, жамандыкты баардыгын Аллахтан үмүт кыл да. Эмнеге бул жерге келип отуруп алып сен сурап атасың десе, ал айтышы мүмкүн. Мен билем, бул киши мага пайда да, зыян да бербейт деши мүмкүн да. Мына ушундай чала түшүнүктөр бар. Бирок мен билем, бул киши солих киши. Солих деген жакшы киши. Кудай Таалам алдында кадыр баркы бар киши. Анан мен буга келгеним максаты, мен бул киши мени таанып, Кудай Тааламдан мага жардам сурашын каалап атам. Себеби мен күнөөкөрмүн. Бул жакшы Кудайдын алдында баркы бар киши деп сизге айтса, ойлонуп калышыңыз мүмкүн да. Бул мен ойлодум сени ушулдан сурап аткан экен деп кой деп, анан түшүнбөгөн адам кетип калышы мүмкүн да. Ал ушундай шубхан айтып коюшу мүмкүн. Сен туура түшүнбө, тууган, мен бул кабырдан сураган жокмун. Мен бул оулиядан суранган жокмун. Сен да мен да күнөөкөрбүз, туурабы деши мүмкүн. Ооба, туура. Бирок бул киши өтүп кетти да. Жаны өтүп кетти. Болду, Кудай Таалам алдында жазасын алып таза адам болуп калды. Эми мен мындан суранып атам, ушул мени Кудай Таалам күнөөмдү кечиришин, шапаат кылышын деп Кудайга жакындайын деп атам десе, чаташышы мүмкүн да. Мына ошон үчүн бул жерде ушу шапаатты түшүнүшүн шарттары бар экен. Биринчиден, Алла Таалам уруксат берген болуш керек экен. Кудайдын уруксаты. Кимге шапаат кылганга акысы бар? Кимге шапаат кылынат деген ушул уруксат да. Уруксат деген мааниси. Экинчиден, Алла Таалам ыраазы болуш керек. Ошо шапаат кылам дегенден. Анан үчүнчү, шапаат кылуучуга да Алла Таалам ыраазы болуш керек. Анан бул сөздөн түшүнүп келет. Анда Кудайдын уруксаты керек болсо, Алла Таалам ыраазы болуш керек болсо, ошол шапаат кылам дегенден да, жана шапаат кылынуучудан дагы ыраазы болуп турган болсо, анда шапаатты мен кимден сурайм анда? Анда Алла Тааламдан сураш керек экен. Алла Таалам ошо шапаат боюнча айтат, Юнус сүрөсүндө: "Ва ябудуна мин дуниллахи ма ла ядуррухум ва ла янфаухум ва якулун хаулай шуфаъу индаллах." Алар Аллахтан башкага сыйынып, ал нерсе пайда да берет, зыян да бербейт дешет, бирок Кудай Таалам алдында шапаатчыбыз деп айтышат дейт. Ушу менен түшүнүп аласыздар, туугандар, шапаат эки түрлүү бөлүнөт экен. Алла Таалам тыйган шапаат бар. Бул нерсе тыйган Алла Таалам. Мындай шапаат менен адам жете албайт бул нерсеге. Жана шариаттагы бар шапаат бар. Алла Таалам тыйган шапаат
Бақара сүресіндегі 254 аятты оқыңыздар. Мына ушул жерде Алла Таалам ескерген. Бұл не? Бұл Аллахтан башка нерседен талап кылышың. Жана ал нерсеге ал кудурети жетпейт. Ошо талап кылып суранып аткан адамын кудурети жетпейт. Алла Таалам айтат: "О ыйман келтиргендер, я юхалладина аману анфиqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullah wala shafa'a wal kafiruna humuz zalimun." О ыйман келтиргендер, Аллах Таалам силерге рызкы кылып берген нерседен бөлгүлө, чыгаргыла. Кайсы күнгө чейин? Ушул күн келип калышы мүмкүн. Ушул күн келгенге чейин. Ушундай күн келет, ал күндө соода сатык жок. Бир нерсени сата коюп, бирөө жардам бере кое тургандай, сооп топто кое тургандай соода сатык жок күн. Фихи вала хулла, дос жоро деген жок, жакындыктар бири-бирине жардам берип кол сунап кала турган. Вала шафа, жана сенин талабыңды талашып, же болбосо сага шапаат кылуучу жок. Вал кафируна хумуз залимун, капырлар чыныгы залым кылгандар деп, залымдар деп. Мына ушул шапаатты Алла Таалам тыйылган шапаат. Сиздин амалыңыз жок болсо, кылган Кудай Таалам ыраазы боло турган ишиңиз жок болсо, мусулмандардан болбосоңуз, ширк кылгандардан болсоңуз, Алла сактасын, ширк мушриктерге, капырларга эч кандай шапаат жок. Бул нерседен түшүнүктөр, шапаат деген бул кенен эле сөз эмес экен. Өзүңүз жаман болсоңуз деле, амалыңыз жок болсо деле, мен башка адам менен бир связь кылып алсам, мамиле болуп калса, ошол ал жакшы адам, Кудайга жакын адам, анан ошол мени аттымды эскерип Кудай Тааламдан суранып койсо эле, мени куткарып кетет экен деп түшүнүп албаңыз да. Көрдүңүзбү? Эмнеге жана шарт шапаатты караңыз. Ошол жерде Алланын уруксаты болуш керек. Ошол адам шапаат кылган акысы барбы жокпу? Бул бир. Экинчиден, ошондон Алла Таалам ыраазыбы? Бул эки. Үчүнчүдөн, Алла Таалам сизден ыраазыбы? Бул үч. Шапаат бар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шапаат кылат. Периштелердин шапааты бар. Бирок биз жанан айттык. Бул менен билебиз, фала яшфау ахадун индаллахи илля биизни. Эч бир адам шапаат кыла албайт экен, тек гана Алланын уруксаты болмоюнча. Ва афдалу халк, мына мисал келтирип берели, кыямат кайымда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шапаат кылган абал. Шапааттын сурап адамдар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кыямат кайымда келгенде, келе силерде шапаат кылып коеюн деп Алла Таалам ошентип, тиги пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошентип, анда сага дашам. Жок, ал кантет? Ал Алла Тааламга барат. Аллах Тааламга сана мактоо айтып, Кудайдан дуа кылып, сажда кылат. Сажда кылып көп убакытка чейин турат. Мына ушунун өзү бул Кудай Тааламга кайрылып атат. Анан айтат: "Ирфа роса, о Мухаммад, башыңды көтөр. Ва кул тусма, айткын, жооп берилет сага. Вашфа тушафа, шапаат кылгын, шапаатты аласың башкаларга" деп. Бул жерде мына Алла Таалам уруксат берип атат. Алла Таалам уруксат берип атат. Анан дагы ал пайгамбардын шапааты кимдерге туугандар? Бул момундарга, мусулмандарга, ширк кылбагандарга. Себеби ширк кылгандарга шапаат жок. Кабырларга баргандар, мүрдөлөргө баргандар, бактарактарга Кудайдан башка Аллах бар, Аллах рызык берет деп ушун сөздөрдүн баарын ишенген менен, бирок сыйынууда, жакшылык жамандыкты башка нерседен үмүт кылып, башка нерселерге сыйынып алгандарга буларга шапаат жок. Себеби дегенде шапааттын шарттарын айттык. Алла Таалам кантип ыраазы болот ширк кылган амалдан? Мына Бакара сүрөсүнүн 125-255 аятында айтып атат: "Ман даллази яшфау индаху илля биизни." Аллахтын алдында ким шапаат кыла алат дейт, Алланын уруксаты болбосо. Канча келет? Ошон үчүн туугандар, бул туура эмес түшүнүк. Мен жаман болсом дагы келип айта берет, ушунду байкасаңыздар. Ой, менин 3-чү атам, чоң атам молдо болгон экен деп түшүнүп коюшат да. Анан ал сөз менен эмнени сураган келсе, ошол менен сыймыктанат да. Кээ бирлер болсо ушундай түшүнүп алыптыр, ошол мен ата тегим мыкты болсо, бизди кыямат кайымда, ой бул мен неберем, чөбөрөм, жакшы балдарым эле деп куткарып кетет, же Кудай Таалам мына шапаат кылат депчи. Алла Таалам шапаат кылынуучудан ыраазы болуш керек. Сизден нааразы болсо Алла Таалам, окуган намазыңыз болбосо, Кудай Тааламга кайрылган дуаңыз болбосо, амалыңыз болбосо, кантип Алла Таалам ыраазы болот? Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шапаатына түшөм десеңиз дагы амалдар керек. Күндөрдүн биринде бир сахаба келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан айтат: "Мен сени менен мага дуа кылыңызчы, мен
сиз менен бейиште болоюн дегенде, болду сен менен болосуң дедиби? Жок. Мага жардам бер деди. Көп сажда кыл Алла Тааламга. Мен дуа кылайын, бирок сен жардам бер деди. Өзүнүн амалына койду да. Адам өзү оңолуш керек. Анан өзү оңол болсо, башкалардан шапаат сураган менен болбойт. Анан дагы экинчиси дагы айтып кетчү нерсе, кээ бирөө шапаат сураган биз билбейт. Ал адамдан ошол сыйынып аткан жеринде вали дейт, оулиясынан Алла Таалам ыраазы болгонбу, болбогонбу билбейт аны. Ал гайып нерсе. Анан экинчиден бар, эмнеге андан суранат? Таң калыштуусу. Шапаат Алланын колунда. Шапаат Алланын колунда туугандар. Бул мындай эмес, подарка эмес, сага бердим, сен любой адамды барып эми сурап бейишиңе киргизе бер деген нерсе эмес. Бул сиз имандуу болсоңуз, амалыңызга бекем болсоңуз, Кудайдын буйругун аткарып, тыйгандан тыйылып жакшы жүргөн болсоңуз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шапаатына туш болосуз. Иншалла, себеби дегенде ошол шапаатка кирүүчү адамдардын катарында. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шапааты бар, бирок шапаатты биз пайгамбардан сурабайбыз. Биз Алла Тааламдан сурайбыз. Себеби Алланын уруксаты, Алланын ыраазылыгы, Аллах Тааламдан сурайбыз. Аллах Таалам мени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шапаатына душар кыла көр, пайгамбардын шапаатына кое көр деп дуа кылсаңыз болот. Пайгамбардын өзүнөн суранган болот. Алланын элчиси, мага шапаат кылчы деп. Бул уже ширк болот. Мушриктер эмнеден адашып атат? Мушриктер мына ошентип туруп, ошол шапаат как будто аларга берилип калган, ошо айкелдерине, буттарына. Алар өздөрү каалагандай кылып ар кимге бере берет. Андай эмес. Шапаатты биз Алла Тааламдан сурайбыз. Алла Таалам ыраазы болсо, ошол шапаат кылуучуга уруксат берсе, анан ыраазы болот. Анан сизден ыраазы болсо, ошого татыктуу болот. Жаңа айтпады, ыйман келтиргендер, ушундай күн келет, ал үчүн соода сотук жок, жакындар сени колдой албайт, шапаат да кыла албайт деп. Бул ошол момундар эмес, капырларга, мушриктерге. Момун адамга шапаат бар, бирок ал шапаатка сиз татыктуу болушуңуз керек. Жана шапаат кылуучудан Алла Таалам ыраазы болуш керек, Алланын уруксаты болуш керек. Мунун баардыгы кайтып, анда түз эле Аллахтын Тааламдын өзүнө эле кайтап турбаймынбы? Аллахтын өзүнө эле сурайт турбаймынбы? Башка жерлерге барып болушунун кереги жок турбайбы? Мына ошентип жанатып байкуштар кээ бирелер түшүнбөй эле кабырларга барып, бак дарак, суу, таш, ыйык жер, же болбосо кээде тагдыр менен бирөө бала болбой жүргөн жылдап дарыларга колдонот, табыптарга барат, анан бир күнү ошентип ширк кылып бир мазарга барып коюшу мүмкүн. Анан Алла Таалам тагдырында анын ошол жылы балалы болмок. Итак деле Алла Таалам тагдырында. Анан ошонун алдында ал башка жактарга ар жерге барып үмүтсүзүп, ошо бирөөлөрдүн азгырылып бир жерге барып койду. Анан ошол жерден балалы болуп калды. Анан жүрөгүндө ишенип калышы мүмкүн. Болот турбайбы мына деп. Мына шайтан ушундай тарап менде келип, анан тажриба деп ушуну байкасаңар, ширк кылгандар, Аллахтын ырым-жырым менен жанатып бүй бакчыларгандар тажриба деп айтып берет да. Баланча деген бар экен, анан бу жерге барган экен, акчасы көбөйүп кетиптир, ырыскы зулуу болуп калыптыр, балалы болуп калыптыр десе эле адамдар ошо азгырылып кетет да. Болот турбай, мына болуп атпай, башка бирөө барып келиптир, анан ушундай болуп калыптыр, анан жакшы болуп кетиптир, анан айыгып кетиптир деп. Алла Таалам жазып койгон ошонун тагдырында өзгөр, ошого туш келип калса, ошону байлап жүрөгүнө ошого ишенип калгандар бар да. Ошол туугандар, бүгүн ушул экинчи эрежеде жалпылап айтканда мушриктердин актануусу менен тааныштык. Булардын худжат деп коет, өздөрү айткан нерсе эмне деп айтыптыр? Ошол биз шапаатты сурап атабыз, Кудайга жакын болуштукту каалайбыз, булардан биз пайда зыян берет деп ишенбейбиз деп. Бирок ошондой болсо дагы ушул амалын Алла Таалам ширк деп атады, буларды мушрик деди, буларды тозокто түбөлүк калуучу деди. Аллах сактасын. Анан биз дагы ушундай түшүнүккө түшүп албайлы. Мына ушуну эгер ушул эрежени билип алсаңыз, жанагынча түрлүү ширктер бар биздечи, ушундай багытта. Мен угуп калдым, ушундай баланчыр бар экен, тоо бар экен, күмбөз бар экен, ошол жерге барып борсок кылып барып Куран окутуп койсоң, ишиң жакшы жүрүп кетет экен. Кээ бирөө мынтип коет. Сен ишиң болбой атат. Ошо баланча деген жерде бир эме бар эле. Ошол жака барып, бир аз жыт чыгарып, курбанчылыгын кылып, ошол жака дейт, ошол жака барып бир арбактардын батасын алып, ыраазын алып койсоңчу, арбак ыраазы болбой аткан чыгар, сен жолуң болбой атат деп. Мына көрсү, кандай бап менен келишет да, кандай тарап менен келет. Шайтандын жолу. Сиздин ушул Кудай Тааламга болгон ишенимиңизди урдайгысы келет да. Башка нерсеге байлагысы келет. Жолуң болбой атабы?
жакшылык болбой атабы, береке болбой атабы, Аллахка кайрыл. Түзмө-түз Аллахка кайрыл. Эч кандай бут, сут, дарак, барак, эч кандай булак, сулак, эч нерсе жок. Пайгамбар эч кимге кайрылбайсың. Түзмө-түз жалгыз Аллах. Аллах Таалам Куранда айтат, эгерде кулдар менден сураса, мен жакынмын дейт. Сурасын берейин дейт. Ортомчук кылбагыла, мына ошо ортомчук кылабыз деп, мына мушриктер Аллах Тааламдын алдында капыр болушту, түзбөлүк тозокто калышты. Алар деле ишениптир, коркойлу туугандар, бул нерседен коркуш керек. Биз ушул нерсени өзүм билгендейин. Себебин кээ бир адамдар түшүнүшү мүмкүн да, Кудайга мушрик деген сөз, ал Аллахка ишенбеген адам, мушрик деген сөз ошол башка буттарына сыйынып, ошолордон жакшылыкты үмүт кылган адам. Мушрик деген сөз ошол буттарга сыйынып, ошолор бир бактылуу кылат деп ишенип алган, Кудайга жүрөгүн байлаган эмес деп. Мына эртеңки 3-чү эрежеде таң каласыздар, бул мушриктер биздеги кылынып аткан амалдарды кылган эмес. Мындайча азыркы кылып аткан ширктер мурунку ширктерден дагы кылып аткан ширктен өтүп кеткендери бар. Мунун бардыгы ошол адам таухидти билбегендиктен, түшүнбөгөндүктөн, илимден алыс, укпайт, жүрө берет, ээрчи берет. Бирөөлөрдү баланча жерден жакшы болуп кеттир десе, ошону ээрчип кеткендери бар. Практикага далилин билбейт, негизи алыстап кеткен. Ошон үчүн туугандар, бул 4 эреже деп, бул негизди жакшы билип алайлы. Бул эреже деген мен эрежем же сен эрежең эмес, бул Алла Таалам койгон, Куранда келген ар бир эрежеге далили менен. Ушуну максатыбыз биз ушундайлардан болуп калбайлы. Ширк деген бул тор сыяктуу, биянан болбосо тиянан илим калбайлы. Көрсөтөр булар кандай жолдор менен келет. Адам ошо жана чаташып калышы мүмкүн. Өтө таң калыштуу туугандар, таң калыштуу. Кээ бир адамдар ушул нерселерди түшүнбөй калып, Аллах сактасын, туура эмес багыттарга түшүп кетип, Аллах сактасын, жүрөгүн башка нерселерге байлап, дүйнөлүк күнүмдүк практикага салып коет да. Баланча деген бир башчы болсо, анан сен ага кире албайсың, анан эмне кыласың, ага жакын бир ортомчуларды саласың да деп коюшат да. Анан Кудай Таалам алдында булардын жаны кетти, Кудайга жакын дейм, биз ушулардан барып суранайлы, биз күнөөбүз көп, Кудайга үнүбүз угулбай калды деп, мына ушундай түшүнүк менен да кирип келгендер болгон да. Аллах сактасын. Аллах Таалам сиздин үнүңүз эмес, сиздин оюңузду билет. Бүт Аллах Таалам кан тамырыңыз, күрөө тамырыңыздан да Аллах Таалам жакын сизге. Ошондой ортомчуларды кылбагыла, башкалардан үмүт кылбагыла, башка нерселерге сыйынбагыла, жакшы жамандын баарын Алладан көргүлө деп ошо пайгамбарлар ушуну жеткизейин деп келди туугандар. Пайгамбарлар келген жок, Аллах деген асманда, Кудай сени жараткан, Кудай рызык берет, Кудай Таалам ааламды ийгилик кылат деген. Аны билген адамдар. Жанагы мушрик деп аткандар бул нерсени билген. Билген ушул нерсени. Мындайча айтканда, Кудай Тааламдын амалында, ишинде ал мушриктер ширк кылган эмес. Кудай жаратат десе, дагы бирөө жаратат деген жок. Кудай өлтүрөт десе, дагы бир зат бар, ал дагы өлтүрөт деген эмес алар. Бул нерсени кайра кайталап атканыбыз себеби, туугандар, канча кайталанып айтылып атса деле, адамдар чаташып аткандар бар ошол. Ошон үчүн сиздер жакшылап түшүнүп алып, бала чака, ата эне, бир туугандар, кошумушу, колуңдор, жакын адамдарга айтып, түшүндүрүп, ошол нерседен чыгып кетүүгө себепкер болуңуздар. Бул эң чоң амал. Бул Алланын акысы. Бул ширк кооптуу нерсе. Кечирилбеген күнөө, Аллах сактасын. Мына түбөлүк тозокто калат дейт, Аллах Таалам кары түшөт дейт, бейиш арам болот. Канча деген эң коркунуч нерселер ширкке келген. Күнөөнүн башатында турган ширк